Bismillah. Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүн Жалал Абад областына караштуу Базар Коргон районунан Аук деген айылдан туугандар ошол алдыбызда турган көк ат сатууга чыгып жатат. Бул көк аттын маалыматын, үйүрү болсо үйүрүн, улагы кандай сиздерге толук маалыматын беребиз. Сиздер чыгарылышты акырына чейин көрүп, ат жаккан болсо аттын ээсине байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Улагы таамай ат издегендерге алдыбызда турган мына ушул көк ат тууралуу бир жакшы маалымат берели. Анда аттын маалыматын берүүнү баштайбыз. Анда кеттик. Бул алдыбызда турган көкчө туугандар, кайман аты. Жашы тууралуу айтсак, жашы 4 асы азыркы учурда. Аттын ээсин айтымына караганда улагы, үйүрү баары жакшы. Улагы таамай ат достор. Аттын мына буроолорун көрүңүздөр, тездигин. Таза өзүбүздүн өтө тез ат экен. Көрдүңүздөр, аяктары жеңил. Жаныбар. Улагы таамай ат издегендерге быйылкы сезонго улак ат издегендер көрсөңүздөр болот. Кандай ат экен? Көкөрөктөрүн көрүңүздөр достор. Көрдүңүздөрбү? Аттын путу колу мына таза. Ээсин айтымына караганда аттын ден соолугу, жеп ичи баары жакшы. Мына путу колу таза казыктары. Эч бир жеринде ишик, убалар жок мына. Буяктары дагы түз. Аттын мындай айландырып бир арткы көрүнүштөрүнөн чатка аяктарын көрүңүздөр мынакей. Мынакей достор, мына такасы дагы, така турушу дагы жакшы. Көрүңүздөр, карматып, така турушу жоош. Азыр сиздерге аттын боюн көрсөтөбүз. Таза мынакей метр менен таза көрсөтөлү. Аттын бою канча экен? Аттын бою 1,57-1,58 тегерек экен достор. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Өтө тез жүгүрүштөрүн дагы бир көрүңүздөр, байкаңыздар кандай ат экен. Жаныбарның жүгүрүштөрүн караңыздар. Достор, кандай ат экен көрүңүздөр. Бою 1,57-1,58 тегереги. Өзүңүздөр дагы барып кеңири өлчөп алсаңыздар болот. Аттын баасына келели. Аттын баасы 300 000 сом кеми бар. Аттын улагына жооп, ээсин айтымына караганда мынакей дем алыштарына караңыздар. Дыханиялары дагы. Аттын баасы 300 000 сом кеми бар. Телефон номерге түз жана WhatsApp аркылуу байланышка чыгып баалашып көрсөңүздөр болот. Анда кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.